Менин атым Толбой. Учураш. Менин атым Толбой. Сенин атың ким? Тонук. Тонук. Жана видеону тарталыбы? Тартпайлыбы? Сага видео тарткан жактыбы? Сүйлөп кой кызым. Бери карасаң. Сүйлө. Сага видео тарткан жактыбы негизи? Ооба. Каттуу айт. Каттуу айт бул. Уялбай сүйлөйм деп каттуу сүйлөп келдиң го азыр мага. Нантип сүйлөйм деп аттың го. Давай сүйлө. Кеп, жана видеону бир тарталчы. Айтчы. Видео тарткан жактыбы сага? Ооба. Дагы тартасыңбы? Уялып атасыңбы? Саламатсыздарбы, биздин жалпы YouTube каналдын катталуучулары. Биз бүгүн өзгөчө кичинекей досубуз менен маек кылганы келдик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, туулган күнүмө эмне алып бересиз деп интернет жылдызына айланган биздин Тунук деген кичинекей досубуз. Сиздерге башында, маектин башында эске салып өтөлү, видеону көрсөңүздөр болот. Туулган күнүмө эмне алып бересиз? Самокат алып бересизби деп интернет жылдызына айланган биздин кичинекей Тунук досубуз. Эжеке айтсаңыз, негизи ал видео качан тартылды эле, анан ал видеонун жаралышы кандай болду, ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул 29 февраль негизи Тунуктун туулган күнү. 4 жылда бир келет. Ошондуктан биз 29 күнү келген жылы 29-унда өткөрөбүз, болбосо 1 март өткөрөбүз. Ошондуктан биз бир жума калганда тууган күнү скоро деп даярданып атканбыз. Даярданып атканда бул күндө эле сурай берди. Мага сиз эмне алып бересиз? Ата, сиз мага эмне алып бересиз? Деп анан чоң атасын сурай баштады. Чоң ата, чоң энелери бар эми. Аларды да сурагандан анан билбейм кызым, өзүң сура деп анан телефонду карматып койдум. Ошо тууган күнүнө бир жума калганда да карматып койсом, анан карматып эле чыгып кеткенмин. Кейін келсем толтура видео жөнөтүп коюптур. Аны көрүп, мен өзүм дагы өзүбүздүн семейный группабыз бар да, анан ошол жака жөнөтүп, өзүмдүн апамдарга жөнөткөндө апамдар өлө күлүштү. Анан мен өзүм Instagram баракчам бар да, ошол жака киргизип коюуну чечтим. Ал эми мындай өмүр бою сакталып калчу нерсе болсун деп элечи. Анан киргизгенмин, марттын башында киргизгем. Ошондо эле бир 700 миңдей просмотр алган. Анан адамдарга жагат турбайбы деп анан дагы бир нече видеосун киргизип койдум. Ошол бойдон эле тынчып калдык. Анан орозо айында дагы кызым баштады. Тайнесине курица жеп албадыңызбы деген видеолор бар. Аны дагы алып киргиздим. И мына май айында диджей, Казакстандын популярдуу диджей бар экен. Аны мен билген эмесмин. Мен өзү ошол күнү Атабековдун концертинен келатканмын. Түндө келип, эме кылсам, бир досум мага видеосун жөнөтүптүр, жана Бакытжан дегендин видеосун жөнөтүптүр. Ал досум мага жини келип жөнөткөн да. Сенин кызыңдын видеосун алып киргизип коюштур, сенин уруксатың жок депчи. Анан Бакытжандын страничкасына кирдим. Кирсем, мени отметка кылыптыр. Анан мени отметка кылып эле киргизип коюптур го. Ничего страшного, мага мне нормально дедим. Анан эле эртеси күнү ойгонсом эле бизди отметка кылып, баары эле киргизип баштаптыр. Ошонун айынан эле уже популярный болуп кетти кызым. Биз үчүн мындай күтүүсүз нерсе болду да. Негизи. Эми биз прям блогту жүргүзүп, андай кылайын деген ой жок болчу. Негизи жөн эле өзүм үчүн киргизгем да. Негизи азыр бул бир күндө анан жана сиз айткандай интернет жылдызына айланбадыбы? Үйдөгүлөр, семейный деп атпайсыз, кандай кабыл алышты алар? Мен биринчи сүйүндүм. Анан күйөөм эме болду. Ал өзүмдай жолдошум скромный да. Видеого деле мындай түшкөндү жактырбайт. Анан эми шуну эмне кыласың киргизип? Элдин баары көрдү, көз тиет да деген сөздөр болду. А так семейно баары эле мындай нормально, спокойно эле воспринимать этишти. Единственное, что чоң атасы кичине коркту. Анан ошо атасы кичине кыжаалат болду. Көз тийбесин депчи. Эми азыркы убакта мен өзүм СММ специалистмин да. Азыркы убакта эми интернетте бала деген көп. Бир эле биздин балабызды карап калган жери жок да эч кимдин деп ошентсем, жок, карачы күндөн күнгө көбөйүп кетип атат деп бир сыйра эме болду. Анан кийин кайрадан
чоң жылдыздар тартып баштаганда анда уже мындай сүйүнүч болду атасында. Мен кызым жактырышыптыр анда деп кичине успокоился. Бул эми ошол тартылган видео TikTok'то тренд болуп, зуугун пайдаланып атышпайбы? Мына негизи кызыңыз жашоодо мүнөзү, характери кандай? Негизи ошондой ачык кызбы? Үйдө ачык кыз, аябай ачык кыз. Мына айылга барганыбызда там тайнесин, тайтасынын алдында өзүн өтө эркин сезет да. Чоң атасынын үй бүлөсүн, биз жолдошумдун үй бүлөсүндө жалгыз кыз, биринчи кыз. Алардын үй бүлөсүндө кыз жок. Ошого өзүн өтө эркин сезет. Өжөр айтканын кылдырып, прям эч кандай бир договор кылбасаң көнбөйт. Жаман баягы биз эме кылабыз го жаш балдарды заставлять этип эле урушуу эле эме кылып коебуз го. Жок, бул мындай спокойно эле жок кылбайм деп эле коет болду. Ошондой характери бар. Анан танцыга барат. Ушу элди сценадагы адамдарды көрсө оозу ачылып карайт да. Ошодон байкагам. Өзүнүн кызыкчылыгы бар экен депчи. Анан негизи мындай видеодо эле тартып кызыкпайт. Үйдө телевизорду коюп алып, бийлеп, өзүнчө эле бийлеп, биз кирсек эле бийлеп аткан болот. Анан ошол видеону бергенден кийин, телефонду берип, тууган күн сураткандан кийин көбүрөөк видео тартып калды. Мындай өзү эле. Бирок мындай конкретно мен ошол моменттен кийин тартып баштасам, уже мындай тартпа деп мынтип калды да. Ал не дегенде эртеси күнү мына уже популярный болуп, 2-3 күндөн кийин балдар артынан өөлө чуркаптыр да. Не алып бересиң деген сенби депчи. Бул болсо баягы издевательство катары воспринимать этип, маскаралатат деп воспринимать этиптир да. Анан үйгө келгенде кече күнү историяга киргизген болчумун. Ошо мени балдар ушинтип атат деп кириптир. Ошондон кичине кыжаат болду кызым. А так кече күнү айтка барганыбызда дагы айылдагылардын баары эле ай, тонок известный болуп кетсиң деп эме кылып кичине өзү ачыла баштады секиндеп. Эми жана балдар шылдыңдаптыр деп атпайбызбы ошол видеонун үстүнөнчү. Сиздер айтып түшүндүрдүңүздөрбү эми ал видео боюнча буга кандай жеткирдиңиздер өзүңүздөр? Ооба, башында айтсам деле воспринимать эткен жок. Мынтип жок депчи, ушинтип шылдыңдатат деп эле жүрдү. Анан түшүндүрдүм, сенин голосуң жагыптыр, кызым, ошого айтып атат дегенмен анан кичине мындай ойлонду окшойт өзүнчө. Уже кичине ачыла баштады. Ошондон кийин мына кече ошо айткандай эле айылга барганда дагы элдер сүйлөсө уже уялбай калды. Мынтип калдым, мынтипчи. Сүйүнүп. Ошо анан өзү мурунтан уялчак келет, адамдардын алдында уялчак, бирок үйдө башкача. Үйдө ачылат. Ошол танцыга бергенибиздин бир жагынан дагы себеби ошол. Мен өзүм мындай ачык адам, мындай ачык сүйлөшөм да адамдар менен, тез эле киришип кете аламын. Ошого кызым дагы мындай уялып, тартынбасын деп танцыга бергенмин. Азыр сценадан дагы уже коркпой калды. Биринчи эле сценадан коркот деп ойлоп аткам, бирок сценадан коркпой эле бийлеп кече күнү мына Токтогул паркта выступать эткен экен. Сцена бул жакта бир 100 канча адам отурат. Бул сценада адашып кетип, кырып күлүп атат. Мен ойлогом мындай тартынып, уялып, же ыйлап, же банда болуп качып кетет деп сценадан. Жок, кырып эле отурат го сценада. Значит, мындай если ошол средага кошсок, мындай кошулуп, дальше өнүп кете турган мындай характери бар деп ойлойм да, мүнөзү. Жана өзүңүз эсиңизде болсо керек, Баткендик дагы бир кичинекей кыз убагында чыгып, анан кайра токтоп калганда, ал кийин интервьюсунда айтты го, мени мугалимдерим тыйып койду, мугалимдер катуу сөз айтты депчи. Садиктеги, бала бакчадагы мугалимдер кандай кабыл алды? Алар эч нерсе дешкен жокпу? Садиктеги эжекелери көрө элек окшойт эле. Анан мурунку жума понедельник күнү келип айтып калды. Хотя уже мындай обороты алдык да, чоң эле ахват алып, анан келип эле эжекем не алып бересиң деди. Жок, сүйүнүп эле айтты. Ал эч кандай эме болбоптур. Жакшы эле кабыл алып, жакшы эле сүйлөшүптүр. Ошол. Эми ошол видеодон кийин алдыңбы? Самокатты алдыңбы? Самокат негизи экөө бар иди. Ошого алып берген жокпуз, эми жөн эле турат да. Бири эмесинки, агасыныкы, бири өзүнүкү. Анан көбүнчө эле велосипед минет. Велосипедти минип, велосипедке кызыгып, ошонусу бар. Анан эми кыз деген ошол экен да.
алып бересиң эле дейт. Эмнени көрсө деле алып бересиң. Бизде күнүмкү жашообуз ушуну алып бересиң. Болуптур алып беребиз дейбиз. Анан кээбирки нерселер эми алынбай калат, кээбиркилери алынат. Мындай өзүбүздүн эмебиз жетишинче эле алып беребиз да. Ошол. Негизи жанагы видеону кайра тартууну улантып атабы же токтотту ушул боюнча? Азыр чоң атасына азыр дагы айтып келди. Мен телевизордон көрөсүңөр деп тартат. Кармайсыңбы? Тартат. Өзү каалаганда тартат. Азыр жана айткандай эле мындай өжөрлүгү бар да. Анан алдап бир нерсе алып берем деп, эми ошончо ахват алгандан кийин мен ойлодум кичине муну развивать этип койсом, мунун келечеги үчүн деле жакшы деген ой болду. Анан бир-эки тартыл деп сурандым. Десем жок деп эле категорически отказалась. Мындай кылбагыз. Категорически отказалась, анан ошондон улам уже мындай. Кой, ладно. Если өзү кааласа болсун, насибинче эле боло берсин. Если не хочет, тогда не будем дедим, да. Анан потихоньку кайра өзү тартып, өзү эле мындай телефонду алганда жөнөтүп калган учурлары болуп атат. Ошол видеодон кийин эми азыр аккаунт ачуу пландалып жатабы же ачтыңыздарбы уже кандай болуп атат? Жок, лично өзүнө аккаунт ачкан жокмун. Ачуу пландалып атабы эми? Ачсам деген ойлор барбы? Ооба, андай ойлор болду. Анан если өзү мындай потихоньку мындай көбүрөөк видео тарта турган болсо, бир жолу ачып киргизейин деген да. Анан пока менин аккаунтумда уже көп эле адам жазылды да. Негизи биринчи аккаунтумда 1000 эле адам бар болчу. Өзүмдүн знакомыйларым. Анан бунун видеосунан кийин уже 9000ден ашып кетти да. Анан башка аккаунт ачкандын кереги барбы, жокпу деп кайра ойлонуп калдым. Может, бул жака эле киргизе берсем, адамдар кайра башка страничкага өтүп отурбай эле. Бул кызыма берип койсом деле болот деген ой болду да негизи. Жана видеолордун таасири болот, популярность деп атпайбызбы? Садикке барганда таанышып же жолдо кетип атканда деле, мына жанагы кыз го деп тааныгандар болду. Таасири кандай болду? Азыр келатканыбызда бул бала да көрдү. Бир бала чоң эле киши токтоп, анан бул ошол кыз деп кичинекей баласына эме кылды. Жакшы эле воспринимать этип атат, сүйүнүп атат, колунда шарик бар эле, аны карматты кичинекей балага. Ошол. Анан двордо деле бар эле мунун артынан чуркайт. Анан садикте деле, эми өзү негизи садикте деле бул эме, мурунтан эле. Мындай самая активная. Бул каяка барса ошол жака барат деп эжекеси айтат да, негизи. Единственное, өзүнүн тааныган адамдары менен өзүнү жакшы ачык айкындай комфортно сезет, ооба. Анан эшиктен кичине тааныбаган адам болсо, биринчи кичине уялып, тартынып турат. Анан кийин уже жакшы таанышып алгандан кийин уже баштайт сөздөрүн. Ошондой характери бар. Эми келечекте ким болом деп атат, же ушул тармак менен кетейин деген ойлор барбы? Сиздерге ойлорун айтабы ушундай? Мен тренд тартам деп калыптыр азыр. Мен тренд тартам, мен популярный болом деп калыптыр. Анан өзү негизи врач болом дейт эле. Ким болосуң, кызым? Ким болосуң? Уялбай айтасың. Популярный. Дагы ким болосуң? Доктор болом дейт. Катты сүйлөйм дедиң эле го, кызым. Уялдыңбы? Негизи келечекте ошондой кызыгып, ошол элдин көзүндө болуп, жанагындай болот го, популярность болупчу. Сиздерден колдоо болобу? Үй бүлөдөн ошондой? Ооба, мен өзү негизи. Ар тараптуу колдоп дегендей. Мен өзү негизи мурунтан эле андайга жакын болчумун. Мен өзүм деле танцга барып ушундай активный эле жүргөнмүн. Эми мындай уже балалуу чакалуу болгондон кийин кичине өзүңдү тыйып калат экенсиң. Ошого негизи ошол атасы кичине скромный болгондуктан эле тыйып турабыз. Атасы кыжаат болуп калбасын деп, анан атак колдоо болот. Колдоо болуп уже кызына көнүп деле калды. Инстаграмга чыкканына деле көнүп калды, апасы чыкканына деле көнүп калды. Эми чоң энеси, чоң атасы деле уже мындай спокойно колдой турган эле эмеси бар да. Эми кызыңыз боюнча айтып берсеңиз, канча бир тууган, анан канча жашта, өзү каяктан болот? Тунук негизи 2 бир тууган. Чоң уулум бар, ал 7 жашта. Бул тунук 5 жашта. Куршап айылынан. Өзү Ошто төрөлүп чоңойгон. Жолдошум Куршап айылынан болот. Мен өзүм Кара Суу районунан, Правда айылынан болом. Өзүбүз баардыгыбыз эле ошо Ошто төрөлүп чоңойгонбуз негизи.
Садикке барат, государственный эле садикке барат, обычный эле. Балам мектепке барат. Чоң балаңыз бул тармакка кызыгабы, видео тарта алды? Мен чоң балам өзү өтө активный. Будан дагы активный, эч кимден уялбайт. Мындай биринчи эле жолдон кетип атканда эле ассаламу алейкум деп барып учурашат. Ошондой өзү мүнөзү бар. Негизи мен ойлогом, ал наоборот ушундай тармакка жакыныраак болобу дегем. Видеого тартканы кызыгат. Өзү диджей болгусу келе билбейм, ушундай музыкаларды угуп, наантип эле бир нерсе алар эт. Бул популярный болгондо мен эмне тартпай атасың деп чыкты. Анан баламды деле чыгаргым келет, просто азыр эми буту кичине гипс болуп үйдө жатканы үчүн негизи ошо. А так балам өтө активный. Футболго кызыгып, аябай ошого биз пландап жүргөнбүз, футболго беребиз го деп. Анан ушинтип бул чыкты, эртеси күнү жок 3-4 күндөн кийин экен. Бизде ошо Баластанга чакырган болчу. Жөнөй иштеп атканда эртеси күнү балам кичине кырсырап калды, буту гипсте болуп жатып калды. Ошол. Негизи жанагы эки балаңыз тең активный экен, эки балаңыз тең ушундай тармактарга кызыгат экен да. Анан жана айтып өттүңүз, атасы скромный деп. Булар кимди тарткан, эми сизди тарткан окшойт. Возможно, ооба. Мени тартышы. Жок, эми атасы мындай өзүнүн тоже атасы тунук атасын тартканго дейм, өзүнүн компаниясында өтө эле ачык. Ошо эң эле активный атасы болуп чыгат. Анан мындай көз алдына келгенде, элге чыкканда мындай кой деп өзүн кармап постоянно. Эркек кишилер ошондой болот го, ошондой. А мен ооба. Балам особенно мени тарткан. Мен шустрая, активная болгон үчүн булар дагы ушундай да. Ушундай интернеттен видеолорду көрүп, анан тарткысы келет экен да булар, Рекламадан чыганбы дейт, но шортсты реклама деп ойлойт да. Рекламадан чыганбы деп бүгүн сурадым, чыгасың деп койдум. Ошо. Азыркы эми балдар интернет биздин жашообуздун эми бир немеси болуп калды да. Ошого мындай азыркы балдар деле башкача го деп ойлойм. Азыркы балдар деле көп эле мындай уялбай, тартынбай эле чыгып атышат да видеого. Эми бул нерсени прям вау деп кабыл алган жокпуз. Это нормально. Баарынын эле балдары кылыктуу болот. Бул деле ошол сыяктуу эле. Эми единственное ошол кызымдын видеосу жагып, мынтип чыгып кеткенибиз эми сүйүндүрөт. Негизи ал видеодон кийин байланышкандар болдубу? Мисалы, ар тармактын адамдары же болбосо телеканалдардан деле байланышып, келиңиз же биз колдоо көргөзөлү, дагы тартсын деген инсандар болдубу? Баластандан биринчи эле чакырды. Анан 1-июнга карата ошо атактуу кыздарды деп чакыргандан ошол биз жөнөп баратканда эртеси күнү уже билеттер дагы даярдап эме кылып атканбыз. Анан балам гипс болгондон кетип кала албадым чынында. Биринчи операция болуп калышы мүмкүн дешкен да. Анан ошого жүрөгүм эме кылган жок. Анан УТРК ОШТРК жазды. Биз ал күнү кетиш керек эле. 4 күнү кечинде кетишибиз керек эле. Анан биз бүгүн кетишибиз керек эле десек, анан биз ошо бүгүн барайлы дедик эле. Бишкекке кетип калабыз дегенден анан айттан кийин ладно дедим. Анан ага чейин азыр бара албайм депчи. Өзү атам жакында эле өткөн да, ошого айттыгын өткөзгөнбүз. Ошого мүмкүнчүлүк болбоду. Анан ОШТРК жазган, ал мына келерки неделе деп сүйлөштүк да. Ошол. Анан сиздер болдуңуздар. Анан атактуу адамдарга келсек, эми атактуубу билбейм, бирок Казакстандан бир-эки подписчиги көп экен. Ошолор жазып атышты. Келсеңиздер тартайлы деп. Анан шеф Кинг деген бар экен го. Ал жазды. Эми Бишкекке келип калсаңыздар, жазып койсоңуздар жакшы болот эле. Видео тартабыз. Ой, кызым. Ошол Бишкекке келсеңиздер, видео тартайлы чогуу деген. Анан эми пока Бишкекке бара элекпиз, мына жай ичи в любом случае барабыз да, анан айтсак, может чакырса барып калабыз. Анан болбосо ничего страшного. Насибинче. Калас. Аперем. Эркелебей. Ошол онлайн жөнөттүк. Ошондон кийин анан дагы бир сыйра дүркүрөдү. Бул баары жазып куттуктап. Менин атым Толбой. Учураш. Менин атым Толбой. Сенин атың ким? Тунук.
Тонук. Жана видеону тарталыбы? Тартпайлыбы? Сага видео тарткан жактыбы? Сүйлөп кой кызым. Бери карасаң. Сүйлө. Сага видео тарткан жактыбы негизи? Ооба. Каттуу айт. Каттуу айтсаң? Каттуу айт. Бул. Уялбай сүйлөйм деп каттуу сүйлөп келдиң го азыр мага. Нантип сүйлөйм деп аттың го. Давай сүйлө. Кеп, жана видеону бир Каттуу тарталчы. Айтчы. Видео тарткан жактыбы сага? Ооба. Дагы тартасыңбы? Уялып атасыңбы? Бул сени күтүп атышат да, мени күткөн жок да. Кызым, баары сени анан встречать этишет жолдон. Ай, тунушка го деп. Бул кызым. Жанагындай тартынып калышат да булар да. Көп внимание келип кеткенде резко эле ошондон тартынып калып атат. Резко эле баардыгы тунук болуп калган үчүн кичине тартынып атат. Ошон үчүн дагы берки балдардын да сөзүн эстеп кээде токтоп калат экен да. Ошо акча берем. Бул айт да, акча берем деп аркасынан чыркашып. Акча берем деп атат дейт да. Акчасын алып койбой элең дедим анан. Айтып туруп алып коюш керек эле дедим. Жанагы жолуккан жерлерде, отурган жерлерде, тууган урук, башка жерлерде деле айтса керек. Жанагыны бир айтып койчу, жанагыны бир айтып койчу дегендер болот да. Кечээ ошо адам көп келгенде айткан. Барды ушу чуркап чыкты. Мен сенин продюсериң болом деп алган. Анан көтөрүп алышкан муну. Сен ушундай болуп кеткенсиңби депчи, мунун кичинесинен көрүшкөн да. Туугандардын арасында сөздөр болуп, кызың эми чыгарба, бизде улуу адамдар бар. Кой чыгарба, кийин сөз өтүп кетет, анан көз тиет деген учурлар болуп, ушундай сөздөр болдубу? Андай сөздөр болду. Эми жок, үй бүлөбүздө чоң адамдар бар, андай сөз сүйлөйт деген болгон жок. Бизде ал нерсеге мындай туура эле кабыл алышат. Негизи ошол көз тиет, назар бар деген нерселерден кыжалат болушту. Чоң атасы, энеси дагы ошо Бишкекке чакырып атат десем, "Го кызым" деп ошентип калды. Анан бирок эми баары Кудайдан да. Мен ал нерсени мындай мүмкүнчүлүк катары эле воспринимать эттим. Кызым үчүн мүмкүнчүлүк да. Ал негизи келечегине мындай кичине жеңилдик берет да. Если эл жер таанып калса, көп жерден мындай спокойно мындай сүйлөшүп, чыгып кете ала турган возможностьтер болуп калышы мүмкүн. Анан кызыңа көз тиет деп мен ошол знакомыйларым, досторум деле айткан. Айтканда деле өзүң ичиңен кичине кыжаат болот экенсиң. Ошончо эл айтып атса, действительно көз деген бар да депчи. Бирок Аллага тапшырыш керек баарын. Мени кызымды деле ошол жаңы эле чыгып баштаганда ичиңен өзүң деле тиленесиң, ошондой маалда Аллага тапшырдым дедим, өзүмө тапшырдым. Жаман көздөн, жаман сөздөн сакта дедим. Болгону бир эле Кудайга ишенебиз. Анан эми өзүбүз ичибизден деле мындай эме кылганда деле окуп турабыз да. Сүрөлөрдү коюп дегендей. Ошол. Анан тууган уруктардан андай прям мындай категорический запрет эч кандай болгон жок. Наоборот, бардыгы колдоп, сүйүнүп, анан Казакстан эли. Эми биз үчүн ооба бир эле Кыргызстан эмес, башка эл дагы билсе, важно да. Кыргызстандан чыгып атат деген момент дагы бар. Ошо Казакстандын именно известный актер, певец, ырчы актерлору тарткан үчүн сүйүндүк. Башында эле бирок Казакстан көтөрүп койду го. Анан жана во всем СНГ деп тартып койгон видеомо көп хейт болду да. Жаман көп хейт болду. Во всем СНГ деп Казакстан менен Кыргызстан болду го, эмнеге антип жазасыңар депчи. Эми биринчиден Москвадан көп жазып атышты мага личный сообщенияларда. Бияктан көрүп атабыз деп. Өзбекстандан жазып атышты. Анан Казакстандан там Шымкентке келгиле, Кызылорда дейби, ошол жака келгиле, Алматыга келгиле деп личный сообщениялар келип атты. Башында я просто не успевала да. Толтура сообщение болду. Анан көрүп рахмат деп эле кете бергем, кийин таппай калдым. Анан эме болуп калды. Кийин уже потихоньку Дагестанга жетти деп айтты. Дагы бирөөсү Каракалпакстанга жетти деп жазышты. Ошондон улам мен во всем СНГ деп чыгарып койдум.
Анан TikTok'ко кирбейт болчук негизи. Мурун кызымды Instagram'га биринчи эле киргизгенимде TikTok'ко да киргизбейсиңби? TikTok'то көбүрөөк просмотр алат дешкен да досторум. Анан TikTok'ко кызыккан жокмун. Бирок мына Бакытжан чыгаргандан кийин TikTok'ко киргиздим. TikTok'тон азыраак просмотрбуз. Бирок на данный момент Instagram'да уже 8 миллион 900 миңдей бир эле видеосун алды да. Негизи общий статистикама карасам уже 14 миллион 700 миңдей просмотрум бар да. Эми аны мындай өзүңө келгенде сапожник без сапог болуп калат экенсиң да. Мен өзүм СММ специалистмин. Мен 4 проект алып барамын. Мен обучение жүргүзөмүн. Бирок өзүмө келгенде уже эмне кылышты билбей калдым да. Кандай кылсам? Ошончо миллион уже охват. Каждый сторисимди 5000ден адам көрүп атат. Адамдарды кантип кызыктырам? Башында ушундай болдум. Кыжаалат болдум. Өзүңө келгенде кыжаалат болот экенсиң, таппай калат экенсиң, эмне кылышты. Бирок кайра ойлонуп эми болгондой эле чыгарып койсом, ошол эле жетиштүү го деп ойлодум. Ошого прям мынтип упор койгон жокпуз али. Мындай блог жүргүзөбүз, упор коюп, ушу менен заниматься этем деген нерсе пока боло элек. Кызым, если снимать этсе, налайт эле, мындай эле киргизип, потихоньку жүргүзө беребиз. Если будет возможность. Негизи жарнамаларга да сунуш түштү эми? Жарнамаларга тарталы, кызыңызды тарталы, жанагындай бизде кичинекей балдардын кийимдерин саткан дүкөндөр болуп калат, башка болуп калат, ошолордон Бишкектен көп түштү. Казакстандан көп түштү, анан Бишкектен түштү. Пока Оштон жок. Оштон түшкөн жок. Бишкектен түштү, садиктер жазды, частный садиктер жазды. Обувь магазиндер, анан одежды жазышты. Аларга биз Оштонбуз десек, анан кап биз Бишкекке сизди ошо кызыңызды чакырып, өзүнү тартайлы дегенбиз деп ошентишти. Анан Казакстандан кофейнялар жазып атышты. Кафе, кофейня. Ушундай. Анан магазин этих самокат, велосипед. Ошондой барышат. Мен айттым, биз Кыргызстандабыз, Оштобуз десек, биз сиздерди казак деп ойлоп турбуз. Казакстанда болсоңуздар реклама кылат элек деген сунуштар болду. Анан негизи жана социалдык тармактарда эки түрдүү адамдар бар да, бирөөсү жакшы жазат, бирөөсү жаман жазат. Ошол видеодо жаман жазгандар болот, мисалы, хейттер деп калдык, хейттер болот. Кандай кабыл алдыңыздар? Аларды комментарийлерди окуп маани берип турасызбы? Комментарийлерди мурун мен өзүбүздүн мындай досторум бар, блог жүргүзгөн, аларга хейт жазса, эмнен карасаң деп жөнөтүшөт да мага, жөнөтсө анан көңүл бурбачы, ошончо эл бар, жаза берет да деп ушундай воспринимать этет элем. Келип, сен өзүң СММ специалистиң, ошону билбейсиңби депчи. Өзүңө келгенде башкача экен. Башында мындай ойлодум да, мен өзүмдүн видеом болгондо мага хейт жазса, мен андай деле көңүл бурбасам керек эле деп ойлодум. Бирок кызыма жазганда тиет экен. Катты тип мындай сөгүнүш сөздөр болот да. Особенно ошо сөгүнүп жазгандар болот да. Бирок аккаунтка кирсем, ал жаш балдар да. Подростоктор жазып атат да. Анан анда уже деп калдым. Эми ошол жерде дагы ойлонуп калдым. Биз кандай кылып балдарды тарбиялашыбыз керек, чтобы алар башкалардын мындай сүйүнүчүнө кош, кандай десем, кубанганда, ооба, кубанганды, радоваться за чужое, да. Анан чоңдордун да болду, ооба. Чоңдордун да болду. Биринчи эле хейттер, ушул жерде айтып алсамбы? Биринчи хейт мен кызымды видеону киргизгендеги хейттер бул экита деген сөзгө асылышты. Жаман көп. Анда дагы чоңдор болду да. Анан ошого жин келди, өтө жин келди. Биз эми Ошто жашайбыз да. Биз ушул жерде төрөлүп өскөнбүз да. Анан эми бизди кандай адамдар окружать этип турса, кандай сөздөр окружать этип турса, биз ошол менен чоңоёбуз да. Это не значит, что биз ошол нерсеге виноватпыз же биз аны атайлап кылабыз деген нерсе жок да. Эми болушубуз ушул, диалект ушундай экен. Анан экита деп чоң эле адамдар жаш балага жазып атат да. Ошонусу жаман жиним келип, андай адамдар деп ответ дагы жазып жүрдүм андайчы. Кийин анан анан
казактардан башында ошо хейт болбоду. Ошого мындай кичине капа болдум кыргыздаргачы. Эмнеге эми казактар биякта колдоп атат да, кызыктар кыргыздарыбыз хейт жазып атат деген неме болду. Бирок ошол эле моментте өтө көп адамдар колдоду. Мен аларга жазгычы эле, жазганы деле убактым болбоду да негизи. Бияктан неме кылатышты да. Көрбөй эле кой, там бизди защищать эткен адамдар көп болду. Бизди защищать этип, аларга ответин берип, алардын оозун жаап кое турган адамдар болот экен да. Анан мен тип уже башында кичине внимание обращать еттим, анан уже окубай деле калдым. Комментарийлерди окубай деле калдым. Маани деле бербей каласыз. Маани бербей калдым. Канча адам болсо ошончо мнение болот экен да. Анан мен уялбайм диалектибизден. Экита. Мен сүйлөй берем. Мага жагат. Биздин оштукча диалектибиз жагат. Почему нет? Биз ушуну чоңойдук. Это смешно, это классно выглядит. Мындай сүйлөшкөндө дагы мындай жакын адамың менен сүйлөшкөнүңдө кеңири сүйлөшөсүң го, ошондой угулат да. Мен кызым дагы ошондой эле сүйлөйт. Биз кандай сүйлөсөк ошондой сүйлөйт. Жа комментарийлердин арасында негизи апалар да, аялдар, айымдар деп коебуз го, ошолор да болот да. Кызың неге чыгарасың деп урушкандар да болсо керек. Ооба. TikTok'та да көп жазыштыр. Көз тиет да, ойлонбойсуңар, кичине башыңар иштейби? Кызыңарды киргизип атканда дегендер болот да. Анан мен ошо баары Кудайдан да. Тура эле калды. Кудайдан мен аны ичимен эле Кудайга тапшырдым деп коем. Болду. Анан интернетте бир эле жалгыз менин кызым Ширин де, жалгыз менин кызым сулуу эмес да. Бул кызым мен үчүн эле сулуу көрүнөт. Башкалардын ошончо баласы бар, ошончо блогерлер бар азыр жаш балдар. Алар менин кызыман деле ширин болушу мүмкүн, менин кызыман деле сулуу болушу мүмкүн. Поэтому ал нерсе мындай. Это нормально. Видеого азыр жаш балдар чыгып атканы это нормально. Азыр эми интернеттин тармагы, интернет бул жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Албетте колдонушубуз керек, пайдаланыш керек ал нерсени. Возможность болгондо колдонушубуз керек. Бүгүн бизде конокто 5 жаштагы интернет жылдызы, мага эмне алып бересиз, самокат алып бересиз деп таанымал болгон тунук кичинекей досубуз, кызыбыз болду. Кийинки берүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар деп. Пока-пока кылып коебуз. Сак саламатта туруңуздар.